Şimdi başında jatıp bolup bileyim ama bir cuma olupla dönüp kalıştı. Kulağıp sıypap, parmalap, cem verip жүрөбүз да. Жана бийлегендер боюнча да айтты. Булар ушундай кенен жер болсо, чоң жер болсо, чыгып бийлеп турушат экен күндө эртең менен. Өздөрү черин жазып ушундай бир эмеси бар экен да. Күндө бийлеп ары бери тегеренип басып бул бир 2-2,5 килограмм жейт экен. Мисалы күнүнө эле 2,5 килограмм жей берет. Бир тойгондон кийин өзүн норма кармап, где-то 1,5 килограмм ушундай салсаң, ошо менен күндө баягы бир норма салып кетерсең, ошо менен тоюп, көбүрөөк салсаң ашырып коет да, кадимкидейчи. Ба жебейчи, өзүнүн тойгонун билет экен да. Азыр бизде ушу Жалал Абадтан алдышты. Жалал Абадтан да 1-2 адам алды, анан Таластан туугандар алды. Нарындан алышты, анан көлдөн да алам дегендери бар. Жей турган нерсеси ушу беде жейт экен, анан майда кара адырдын тоонун чөптөрү болсо, майда чөп, ошону дробилкадан тартып майдалап берсе, ошо чөптү жейт экен. Андан сырткары данын аттуунун бардыгын жей берет экен, семечканын калдыктарын, мисалы. Анан жүгөрү, мәка деп коет го, ошону арпа, буудай, жанагындай кебек, ушул сыяктуу данын аттуу нерсенин бардыгын жей берет. Кудай кааласа тукум тууса, инкубаторго бастырып, жөжөсүн ошо инкубатордан чыгарабыз да. Инкубатордан бастырсаң 42 күндөн 45 күнгө чейин чыгат жөжөсүчү. Тукум тууса, буюрса инкубаторго салып чыгарып, жөжөлөрүн көбөйтүп, сатып, ушундай максатта багып атабыз да. Бу жылуу болсо, кышында да тукум берет экен булчу. Ошентип туруп круглый год дагы алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Эми Кудай кааласа, ниетибиз бар, эми жакшы ниетибиз, эми ишке ашырабыз деген ойдобуз, буюрса. Бир жаздан күзгө чейин эмес, ошо бир круглый год кышында да жумуртка алса болгудай да bundan. Баягы теплица куруп, алды кум болсо, бу эшке чыкканда да өзүн жайдагыдай ысык сезип, сарайдын ичи да жылуу болсо, теплицаны узун кылып салышың керек экен, ушу жакшы шарт кылыпчы, ичин жылуу кылып, алдына кум төгүп, өздөрүнүн жайында жүргөндөгдөй сезип, кышында да тукум бере берет экен да. Жума болупла дөнүп калышты. Булар сыйпап, пармалап, жем берип жүрөбүз да. Кашка жол айыл өкмөтүнө караштуу Терек суу айылынын тургуну Калысбек Кушубак уулу өлкөдө ишкерликтин өзгөчө түрү менен алектенгендердин катарын толуктайт. Алыскы районго жаңылык киргизип, Өзбекстандан төө куштарды алып келген. 5-6 жыл мурун канаттуулардын бул түрүн багууга кызыгып жүрүп, акырындык менен койгон максаты ишке ашты. Алгаш төө куштарды көбөйтүү максатында алып келсе, кийинчерээк кирешелүү тармак экендигине көзү жетип учурда бизнеске айланткан. Төө кушка бир 5-6 жыл башта кызыккан эми өзү башында. Ал жылдар аябай кымбат эле, бизде жок эле, өтө кымбат эле. Анан кызыгып, ал жылдар ала албай, ушу 1-2 жылдан бери катуу кызыгып жүрдүм эле. Ушу быйыл насип кылып алып келип, ушу багып баштадык да. Бу өзү башында мен багайын деп алып келген элем. Анан сатасыңбы, сатпайсыңбы деген адамдар да көп болду да. Анан сатыкка коюп көрөйүнчү, эми пайда түшсө сатып, кичине көбөйтүп аламбы деген ойдо сатыкка койсом, сразу эле алып кетишти. Анан кызыккандар көкөн дагы алып келип бер дегендери болуп, дагы алып келдик да. Мына ушу экинчи партиясы. Булар да баары сатылды азыр. Кудай кааласа, дагы алып келебиз да, дагы алып келип бер дегендери болуп атат. Бул төө куштар Кыргызстанга келгенине 20 күн гана болду. Чек арадан өткөрүү, жол чыгымдары менен бирге $600 түшкөн. Ортомчуларсыз фирманын өзүнөн алгандыктан арзан баада. Башка канаттуулардан айырмаланып, төө куштар чоочун адамдарга жакындабайт. Канаттуулар анын өз үй бүлөсүнө айланчыктап жүрүшсө да бир жумада араң көнгөн. Сатыкка койлары менен эле Талас, Жалал Абад, Нарын облустарынан кардарлар сатып алышкан. Мындан сырткары Казакстандан да алармандар бар. Бир семья баксаң, ушу 2 мастек, бир короз кылып баксаң, 10-дон 20 балапан, же 20-дан 40 ушундай балапан алсаң, жакшы пайда көрсөң болот. Мисалы, бир 5-6 жылкыдан көргөндү, ушу бир семьядан эле көрүп койсо болот да, может 10 жылкыдан көргөндү делечи. Ушу пайдасы жакшы экен. Ушу көрдүк биз, ушу бир 20 балапан алышып, ушу $200 сатышыптыр. Бир төө куштан 20 балапан. Ушунда $4000 пайда көрүптүр. Анан 2 онон дейт, ушу 38-39 балапан алыптыр да. 2 онон. $200 эсептесең жакшы пайда да. Ошонун бир общий кеткени бир $1000 жетер-жетпес расход кайра өздөрүнө кетиптир да. 38-39 балапанынча калган $200 сатканда калган өздөрүнө пайда калыптыр да. Бул эми бир малдан, уйданбы, мисалы жылкыдан анча пайда алыш мүмкүн эмес да.
Баягы себеби бирден ашык бир жылда туубайт да. Андан 2ден алганга шанс жок да анданчы. Bundan көбүрөөк алганга шанс бар экен да. Жакшы карасаң ошо 30, 40, 50гө чейин балапан алганга шанс бар экен. Ошо ал жакта бир 500-600 доллар ушундай карап алабыз да. Карап алып, анан ошо жолдо растомошкасы бар, анан жол киребиз бар, өзүнүн чыгымдары бар. Ошолор менен алып келип бир 1000 доллар деп 900-950 доллардан сатып атабыз. Ошо азыраак пайда көрүпчү. Булар өзү кымбат экен эле биздечи 1,5 доллар деп сатып атышкандар да болгондо. Эми кичине элге дагы мүмкүнчүлүк болсо, арзаныраак болсо, жакшы алып, анча-мынча адамдар көбөйтсө, буну көбөйтүш керек болуп атат да азырчы. Менден Казакстандан ham көп адамдар чалып атат да. Мен буну ошо алайын деп 2 жыл башта кызыгып жүргөндө Казакстандан ham издегенмин да. Казакстанда жок да, биз сыяктуу, Кыргызстан сыяктуу өтө эле аз. Бул Өзбекстан Республикасында көп болгон себеби бул Иранда аябай көп экен. Иран жакын болгондуктан булар Ирандан алып келип көбөйтүшкөн экен өзбек туугандардын көбүчө. Анан буларда ушу Strauss Farm деген чоң ферма бар экен. Ошол аябай көп балапан чыгарып, Өзбекстан көп балапан алып, Өзбекстанда ошондон көбөйүп кеткен экен да булчу. Биз дагы ушу көбөйтөлү деген максат болуп атат. Ушу балапан сурагандар аябай көп. Калысбек мырза төө куш бизнесинен киреше жакшы алып келерин айтат. Ар бир төө куштан учурда 300 доллар пайда алып жатат. Эгерде бир аз чоңойтуп жумурткасын инкубатордон чыгарып сатса дагы да көп киреше алып келет дейт. Ошондой эле төө куш мал бакканга караганда алда канча пайдалуу жана өнөмдүү. Мисалы орточо эсеп менен алганда бир төө куш бир күндө 2 килограммдан ашык жем жана ошол эле өлчөмдөгү чөп жейт. Өзгөчө канаттуулар бир нормага көнгөндөн кийин андан ашыкча жем жебей тургандыгын ишкер кошумчалады. Бул нерсе бир 25 градуска чейинки суукта жүрө берет экен. Ысыкка 60 градуска чейинки ысыкта жүрө берет экен. Булар африканский да, Африка ысык болгондуктан. Анан жайдын күнү ушундай кум төгүп, алдына ысык кылып, жакшы шарт тузса аябай жакшы болот экен да. Кумдуу жерде жакшы, өздөрүн жакшы алып жүрүшөт экен. Анан мына кар бардык эле тегеректер ошол жерде эле жүрүп атышат жакшы эле. Эч кандай баягындай үшүп, андай нерселер деле байкалбайт экен. Анан бунун главный пайдасы жакшы экен. Бардыгыбыз эле акча табалы деген максатта жүрөбүз да, пайда табалы деп. Ошо чет элкөгө иштеп чыккандар деле бу акча табалы деп чыгышат да. Мен бунун бир чоң өзүмдүн максатым бар. Ушу көп адам ушу Кыргызстанда эле ушу четке чыккан акчаны үйүндө туруп тапса депчи. Бул бир семья алып алса, ушу бир жылда жакшы пайда алып келсе болот да. Бир семья дегени 2 мастек, 1 корозду бир семья деп коет. Ошодон бир карап жакшы кыласа бир 50гө чейин балапан алганга мүмкүнчүлүк бар экен да. Баягындай жакшы карап, жакшы аракет кылсачы. Мындан 7 жыл мурун Кыргызстанга алгачкы ирет төө куш алынып келинген. Бүгүн болсо аны багууга кызыккандар күн сайын көбөйүп жатат. Үйүр болуп жүрөт жана ургачылары ар бири 6-8 жумурткасын бир эле уяга чогуу тугушат. Жумурткасын түнкүсүн эркеги, күндүзү ургачысы 5-6 жума басышат. Калысбек мырза алдыда жумурткасын инкубатордон чыгарып көбөйтүүнү мерчендеп жаткан мезгили. Бу мал кыйла көп нерсе жейт да. Чыгымы көп болот да, пайдасы болгону менен. Бу малда эле эт бергени менен бунун чыгымы аз болуп, кеткен расход аз болуп, көбүрөөк пайда тапса болдай да. Этин малдын этине кылып барабар кылып сатсаң дагычы. Мисалы 6 ай баккан, ушу жөжө кезинен жумурткадан чыккандан 6 айга чейин баксаң, бир жөжө ошо бир 25-30 килограмм таза эт берет экен да. Союлгондон калгандан кийин мындай сатууга даяр болгон эт. 25-30 килограмм этти мисалы бир малдын эти орто менен бир 450-500 сом болуп атат. Азыр бир 400 сомдон эсептесең деле 12 000 акча болот экен да. 12 000 сомдун бир ошол 2 000 сомдук жем менен эле чоңоет 6 айга чейинки балапанчы. Ошондо 10 000 сом көрсөң болот да.